Төп райондагы номер 34 өрткө каршы куткаруу бөлүгүндө бүгүнкү күндө 25 кызматкер эмгектенип келет. Алар Төп районда кандай гана өзгөчө кырдаалдар болбосун, өрт чыгып кетүүнүн алдын алууда дайыма даярда турушат. Бүгүн нөөмөттө тургандардын бири 18 жылдык эмгек тажрыйбасы бар Талант Такабаев туурасында сөз кылалы деп турабыз. Бир гана өрт өчүрүүчү эле болбостон, бир канча таланты дагы бар деп угуп ушул жакка келдик. Май бар бекен көрмөлдү. Кока. Өрт болбосо экен дейбиз, элдер тынч болсо экен дейбиз, чыгым болбосо экен дейбиз. Майрам деген жок, майрамга өтүш келебиз, жаңы жыл болобу, 8 март болобу, 1 май болобу, өзүбүздүн кызматыбызды аткарабыз. Мисалы үчүн бир жылы биз түнкү 11-де чыккан, эртеси 12-де келдик, чоң өрт болду. Дета бир кошун айылдан 3000дей чөп күйдү, 2 машина барды. Кырсык айттырып келбейт. Ар бир өрт өчүрүүчү кызматына жоопкерчилик менен мамиле кылгандар. 18 жыл бул тармакта эмгектенип келген Талант Такабаев жыл өткөн сайын мамлекет тарабынан түзүлгөн шарттардын бири катары жаңы алынган өрт өчүрүүчү автоунаалардын алынышын айтат. Мурунка салыштырмалуу жаңы техникалар келди, агрегаттар келди, комфорт деп айтсак болот, суунун дагы көлөмү көп батат. 6 тонна, мурда 2 тонна болчу, тез эле бүтүп калып, тируккан күндөр болгон, суусу жок келди деп, ал эч качан болбой, суу дайыма запарат этип турат цистернада. Өрт өчүрүүчү кызматында иштеп жүрүп, нечендеген тилсиз жоону өчүрүүдө бул кызматтын орду чоң. Ал эми өрттүн келип чыгышына жарандардын этиятсыздыгы, өрттүн алдын алуунун эрежелерин сактабагандыгынан улам дешет. 2022 жылы Түп районунун аймагында 38 өрт кырсыгы катталган, а 2023 жылы элдин саны көбөйүп, бул жылы 53 өрт кырсыгы катталды райондун аймагында. Ошону менен бирге Түп район тургундарынан, конокторуна кайрылып кетет элем. Үйдө от жагууда өрт коопсуздук эрежелерин сактоо жана башка жылытуучу приборлорду колдонууда колго жасалгандарын албай, сапатка жооп берген жылыткычтарды колдонууңуздарды суранам. Бүгүн 6 өрт өчүрүүчү нөөмөттө турушат, 24 сааттык убакытты текке кетирбестен мына өзүңүздөр көрүп тургандай өнөрлүү адамдар өздөрүнүн өнөрүн көрсөтүп жаткандагы учуру. Түп районда өрт өчүрүүчү катары таанылган Талант Такабаевдин акындык ырчылыктагы өнөрү бар. Ата мекенге жакындарына болгон сүйүүсүн ыр аркылуу берип келет. Чыгармачылыкка жакын Такабаевдин өнөрүн кесиптештери дагы баалап келишет. Эми баягы ырдалып бүтпөйт махабат дегендей сүйүү карабайт. Баарыбыз тең сүйгөнбүз, сүйүү башыбыздан өткөн. Анан көл дегенде махабат деген ыр жазган. Бул деле бир сүйүүнү даңазалап, ашыктык ыры деп айтсак да болот. Анда ошол ырымды окуп берейин. Көл дегенде махабат. Көлгө чайып аппак нурлуу жүзүңдү, көл үстүндө аккуу болуп сүздүңбү? Жаныңда мен кайгайдап баратсам, улам карап жалжылдаган көзүңдү. Талант жөнүндө айта турган болсок, таланты ташкындаган киши, акындык жагы да бар, ырчылык жагы да бар. Бул кишинин таанышы жок эле бизде иштеп калган, иштегенде филармонияда иштеп жүрмөк экен. Күн түн болобу чалууларга ар дайым даяр туруу өрт өчүрүүчүлөрдүн башкы милдети. Мына азыр Күрмөнтүдөн чалуулар түштү. Ал жакка бул өрт өчүрүүчүлөр 15-17 мүнөттүн ичинде жетип барышы керек. Эң башкы максат өрттү өз учурунда токтотуп калуу. Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Урманбетов, Түп районунан.